Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Урматтуу мусулман бир туугандар, кадырлуу аталар, агалар, достор, инилер, жараткан Алла Таалага чексиз шүгүрлөр, саналар, алкыштар болсун. Ушундай бир жакшы күнгө, жакшы мечиттин ичинде намаз окуганга жеткирип жатат Алла Таала. Бу Алла Тааланын улуу неематы. Мына 2 сентябрь күнү ушу мечиттин ачылышы болуп, бүгүн 1 жума намазы окулат. Кудай кааласа, иншалла, чын жүрөктөн баарыбыз дуа кылабыз. Ушу мечитти салганга, мечитти салуусунда ушу ким көмөктөшкөн болсо, салым кошкон болсо, жараткан Алла Таала күнөөлөрүн кечирип, даражаларын бийик кылып, бейиштен кан сарайларды берген болсун. Бул мечит өзүңүздөр көрүп тургандай, түрк элинен кыргыз элине белек катары берилген, достукту чыңдоо үчүн, Алланын ыраазычылыгын табуу үчүн, ушу эки элдин бир туугандыгын бекемдеш үчүн ушундай бир түрк эли кыргыз элине белек кылып берип атат туугандар. Болгондо дагы Алла ыраазы боло турган белек, периштелер кубана турган белек, мусулмандардын ордосу, мындайча айтканда мусулмандардын таалим тарбия ала турган, аарула турган, жакшы адеп үйрөнө турган, жараткан Алла Тааланы ыраазы кыла турган, дозоктун отунан сактана турган, арам нерселерден сактана турган ушундай бир борбор, руханий, мындайча айтканда оорукана десек дагы болот. Дененин ооруканасына дагы барабыз. Бул жер бир руханий оорукана, текеберликтен шыпа таба турган жер, көрө албастыктан шыпа таба турган жер, ач көздүктөн шыпа таба турган жер. Демек жөнөкөйлү үйрөнө турган, тазалыкты, таалим тарбиятты үйрөнө турган, ынтымакты үйрөнө турган, тоопукту, каниетти, сабырдуулукту, шүгүрчүлүктү үйрөнө турган бул жай. Бардыгыңыздар кош келиңиздер. Жараткан Алла Субхана ва Таала ак жолтой мечитибизди түбөлүктүү кылсын. Кыямат күнгө чейин ушу мечиттен ааламга исламдын жана имандын баалуулуктары таркасын. Кыямат күнгө чейин бүткүл ааламдан ушул мечитибизге келип, ушул мечитибизде бир достошуп намаз окуп, ушул мечитибизге акысын окуп турган болсун. Урматтуу агайын мусулман бир туугандар, мечит өзү негизи дүйнөдө канча болсо бардыгы Масжидил Харам, Меккедеги Кааба мечитинин филиалы деп койсок болот. Дүйнөдөгү эң биринчи жаралган, эң биринчи жер, эң биринчи үй, эң биринчи ибадат кыла турган жай бул Байтулла, Алланын Каабасы, кыбла деп айтып коебуз. Ажылыкка барып турабыз, мына ошо кыбланы карап намаз окуйбуз. Бүткүл дүйнөдөгү бардык пайгамбарлардын таваф кылган жери, бардык пайгамбарлардын мунажаты, Алла Тааладан дуа кылып, мээнетин кабыл кылдырган жер, Адам алейхиссалам таваф кылган жер, Ибрахим пайгамбар, Исмаил пайгамбар уулу экөө курган Байтулла, Мухаммад алейхиссалам төрөлгөн жер, Баладул Амин, тынчтык шаары, Уммул Кура, бардык ааламдагы шаарлардын, кыштап айылдардын энеси болгон Кааба, Байтулла, ошонун филиалы десек болот. Байтулланы эки максатта Алла Таала курган. Кур'ани Каримде Алла Таала айтат: "Инна аввала байти вуди'a лин-нас лаллади би Бакката мубарака ва худа лил аламин." Бакка, Меккенин экинчи аты Кур'ани Каримде Бакка деп коет. Ушу Бакка, Мекке шаарында эң биринчи Байтулла Алланын үйү курулган, максаты береке үчүн жана бүткүл ааламга хидаят үчүн дейт. Бул мечиттин максаты да ушул.
эгерде сиз жашооңузга береке кааласаңыз, ырыскыңызга береке кааласаңыз, ден соолугуңузга береке кааласаңыз, бала чакаңызга береке кааласаңыз, анда мечитке келиңиз. Мына ушул береке бериле турган жер, береке тартылына турган жер, Алла Тааладан береке ала турган жер. Экинчиси хидаят. Хидаят деген адам баласы кайсы максатта Алла Таала бу дүйнөгө жаратса, ошол максатты, ошол жолдо жашаганды айтат. Буну фитрат деп койсок дагы жеңилирээк түшүнөбүз. Мындайча айтайын, Алла Таала ар бир нерсени жаратып, өзүнө жараша, жаралуусуна жараша жолдомолорду көрсөтүп берип койгон. Мисалы, балыкты ал сууда жашайт. Балык кургакта жашабайт тугандар. Балыктын жашоосу, рахаты, бактылуулугу сууда болот. Кургакта эмес. Демек сууда жашаганы бул балыктын фитраты, балыктын хидаяты деп айтсак болот. Ал эми арыстан бул Алла Таала ушундай жаратып койгон, бул эт жейт, бул чөп жебейт, бул жем жебейт. Бунун жаралуусунда, бунун рахаты, өзүнүн ушундайча айтканда жашоосунун бактылуулугу эт менен, чөп чар менен эмес, жем менен эмес. Ал эми уйга койго алдына эт свежий мынча айтат, эт коюп берсеңиз жебейт. Эмне үчүн? Анын жаралуусу бөлөк тугандар. Ар бир нерсени Алла Таала жаратып, өзүнө жараша жолдомо берген, жашоосун уланта турган, жашоосун бир жакшы өткөрө турган жолун берген тугандар. Аата кулле шейин халкаху сумма хада. Ар бир нерсеге Алла Таала өзүнүн жаралуусун бергенден кийин жолдомосун кошо берген. Кудду ушундай арстандын өзүнүн түзүлүшү бар, өзүнүн жаралуусу бар, өзүнүн тиши тырмагы бар, өзүнүн башы чачы бар. Ошо менен биргеликте жашоо жолу бар. Ага жем берсеңиз болбойт. Ал сууда жашабайт, ал чөп жебейт, ага эт. Ушуну фитрат деп коет. Кудду ушундай инсандын фитраты. Биз сиз инсанбыз. Алла Таала биздин жашообузга рахат болуш үчүн, береке болуш үчүн ислам динин берген. Динде жашаган балык сууда жашагандай, динде жашаган балык сууда жашагандай. Кандай балыкты кургакка алып чыгып койсоңуз, инсандын динсиз жашаганы ушундай кыйналышта болот тугандар. Ошондуктан бул мечиттин негизги максаты береке үчүн жана хидаят үчүн. Алла Тааланын ушу чакырыгы хайяла сола хайял фалах деп чакырып атат. Күн сайын 5 мал чакырып атат. Ийгиликке келгиле, кутулууга келгиле, бактылуулукка келгиле. Дүйнөнүн кордугунан кутулганды каалайсызбы? Кабырдын азабынан кутулганды каалайсызбы? Дозоктун отунан кутулганды каалайсызбы? Жаратканды каарынан кутулганды каалайсызбы? Дүйнө ахиреттин түбөлүктүү бактысыздыгынан кутулганды каалайсызбы? Анда келиңиз мечитке. Анда келиңиз мечитке. Хайял фалах. Кутулууга келиңиз, ийгиликке келиңиз, жакшылыкка келиңиз. Хайяла сола. Намазга келиңиз. Намаз сизди түздөйт. Намаз сизди тарбиялайт. Намаз сизди кабырыңызда дагы нур, дүйнөдө дагы нур, ахиретте дагы нур. Инна сола танха анил фахшай вал мункар. Чындыгында намаз адам баласын бардык күнөөлөрдөн токтотот, бардык уятсыз иштерден токтотот, бардык абийирсиз иштерден токтотот. Намазда ушундай касиет бар, ушундай нур бар, ушундай ушунун таасири бар, күчү бар, адамды тарбия кыла турган, күнөөлөрдөн токтото турган. Бирок качан намаз жандуу болсо, намаз нурлуу болсо, намаздын акыйкаты болсо, намазды Алла буйругандай окусак, пайгамбар Мухаммад алейхиссалам көрсөткөндөй окусак, анан ушул ийгилиги болот тугандар. Болбосо намаздын сүрөтү эле болуп калат, болбосо намаздын аты эле болуп калат. Намаздын заты, акыйкаты таптакыр башкача тугандар. Урматтуу агайын мусулман буйругандар, эми негизги бүгүнкү биз жума темабызга өтө турган болсок, балдарды тарбиялоо, балдарга таалим берүү. Мына бүгүнкү жума күндүн темабыз ушул тугандар. Алла субханаху ва таала сиздерге биздерге улуу неаматтарынын бири кылып перзент ата кылды. Уулдарды берди, кыздарды берди. Эми ушул аманат. Биздин мойнубузда бул чоң аманат. Бул аманатка жакшы таалим тарбия кылып карай турган болсок, улуу соопторго ээ болобуз. Эгерде көңүл бурбай койсок, тарбиясына көңүл бурбай койсок, туура таалим тарбия бербесек, анда бул аманатка кыянат болуп,
biz öte çoğun günöge batıp kalabız. Çoğun günöge batıp kalabız. Demek Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu wa Ta'ala aytkanı bu baldardağı ve alamu ennema amvalukum ve avladukum fitne. Ay bilip algıla. Şek gümensiz bala çakalarınar, mal mülküngör fitne, sınoo bol sizlerge. Allah Taala baylıkты bere degen, uşun tuğra işleteu ekenmi dep. Baylıkta baktıluluk, baktısızlık dağı yok. Baylıkta Allah'ın hükmü paygamber sünnetinde tuğra işlese baktıluluk, Huday saktasın tuğra emes işletse oşol baylığı dozokka varganга sebep bolot. Oşol baylığı baktısızlığına sebep bolot. Kutlu muşunday bir Allah Taala biröge baylık berdi. Uşu baylıkты tuğra işletti. Muhtajlar menen özünün bala çakasıga adal jol menen taap, adal jolga işletti. Uşul sebep boldu beyişke girүүsүnө. Kutlu muşunday ele balдар da uşunday, uğulдар da uşunday, kızlar da uşunday. Egerde bularga talim, terbiye, tuğra negizde bola turgan bolsa, bulardın sebebinен adam balası beyişke giret. Egerde tuğra emes talim, terbiye kıla turgan bolsa, bulardın sebebinен dozokko girip kalar. Kur'an'da Allah Subhanahu wa Ta'ala aytat: "Ya eyyuhellezine amanu qu anfusakum ve ahlikum nara." Ey iman keltirgenler, özüңөрдү жана үй бүлө бала чакаңарды дозоктун отунан сактагыла. Дозоктун отунан сактагыла. Өзүбүздү да, балдарыбызды дагы дозоктун отунан сактаганга жараткан буйрук берип атат. Биз кантип сактайбыз? İmam Gazali rahimahullah aytkan, bala çakaga din talimin berүү. Eң birinci baldarыбызга talim bererden murda Allah Taala'dan biz salih, tuğra, jakşı, taza perzentlerdi, urpaktardı surarganga mildettүү ekenmiz. Zakariya aleyhisselam paygambardın duası Kur'an-ı Kerim'de var. Kur'an-ı Kerim'de var. Rabbi habli min ledunka zurriyeten tayyibeten inneke semi'ud dua. O Rabbim, bana şunday zurriyet bergin, şunday baldardı bergin, şunday zurriyet neverelerdi, urpaktardı bergin. Tayyibe, taza olsun oşol baldar. Taza baldardı Allah Taala'dan sorar. Antkeni bala taza olsa baktılılık, taza olmasa bala mesele bela olur da bu. Bu öte jaman nerse болады. Şonduktan biz mına nersege öt көңүл burup İbrahim aleyhisselam dağı, balası İsmail, bular dağı şu dua kılganda aytkan ele: Rabbana ve cealna muslimayni laka ve min zurriyetina ummeten muslimeten lak. O Rabbim, bizi dağı özüňe baş iýүүчү, moyun sunuuçu kılgın ya Allah. Bizi dağı musulman kılgın. Özüňe baş iýip, özüňe gana sığına turganlardan kılgın. Jana bizdin urpaktarыбызды da oşunday kılgın. Demek baldarga, neverelerge, çeverelerge, kıvıralarga, kıyamat gününe çeyin sizdin belinizden çıkan urpaktarga dua kılışlığımız Kur'an-ı Kerim'den talabı eken. Biz baldarыбызga dua kılışımız gerek eken. Allah Taala'dan soraganda salih perzentlerdi soraşımız gerek eken. Allah Taala'dan soraganımızda, dua kılganımızda salih uğuldardı, kızdardı soraşımız gerek eken. Emi Allah Taala nasip kılıp biröge uğul verdi, biröge kız verdi. Bunun terbiyasına biz öte çoğun köңүл buruşubuz gerek. Antkeni baldardı terbiyaloo bul eң çoğun amanat, eң uluu joopkerçilik. Bul uluu ibadattardın biri. Kanday namaz okup, oroza tutup, zeket verip, acılık ibadat. Bul baldardı terbiyaloo dağı ibadat. Bul baldardı terbiyaloo dağı urmattu agayın musulman bir tuğandar ibadat eken. Biz buga köңүл buruşubuz gerek eken. Kiçinesinden ele детсадка, садикке, бала бакчага берип коюп, чоңойгондо мектепке берип коюп, энени мээрими каякта калды? Бала караңыз, Алла Subhanahu wa Ta'ala берген эң бүгүнкү күнү биринчи ак сүтүнөн тарбия башталып, 7 жашка чейин ун чыкпагыла дейт. Кандай? Ага эненин мээримин бергиле, эгинин мээримин бергиле, атанын мээримин бергиле. 7 жаштан анан акырын İslam boyunca dinimizde namazga buyurup koygula. Barıp kişi namazga buyurup koygula. Hani 10 yaşar bolgandan keyin eger namaz okmasa kişine katıgırak mamele kılıp koygula. Uul menen kızlardın töşөгүн özünçe kılgıla.
Кичине чоңоюп атат, төшөктөрүн өзүнчө кылгыла. Көз алдыңарда талим тарбия болсун деп. Бүгүн ушуга кош көңүл болгондуктан, субханалла, кээде жаңылыктарды угуп алып, чачыңыз тип турат. Кантип баласы атасын сабасын? Кантип кызы энесин какшатсын? Исламдын тарбияты каякта калды? О мусулман бир туугандар, келиңиздер буга көңүл бурайлы. Уйкудан ойгонойлу. Алла Таала эмне деген буну угайлы. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам эмне деген буга угайлы. Болбосо ушулар бизди дозокко киргенибизге себеп болуп калбасын. Буга көңүл бурушубуз керек туугандар. Хазрат Али ибн Аби Талиб радиаллаху анху айткан: "Аддибухум ва аллимухумул хайр." Балдарыңарды жакшы тарбия бергиле. Жана аларга жакшылыкты үйрөткүлө. Кичинесинен баштап эң биринчи сөз баланыкы биз нана, папа, ата, эне дептирбей, Аллах деген сөз чыксын. Кайсы баланын биринчи сөзү ла илаха иллаллах, акыркы сөзү ла илаха иллаллах болсо, пайгамбарыбыз айткан: Алла субханаху ва таала андан кыямат күнү сурак албайт, 1000 жыл жашаса дагы дейт. Демек биринчи сөзү ла илаха иллаллах, акыркы сөзү ла илаха иллаллах болсо, бул бейиштик деген туугандар. Демек эң биринчи бала жаралганда бизди билесиздер, энеден төрөлгөн замат эң биринчи өкүп, эненин ак сүтүнөн мурда кулагына азан дейт. Кулагына, оң кулагына азан айтып, сол кулагына комат айтып, ошондо эмне деп атабыз? Аллаху акбар, Аллаху акбар. Эң биринчи Аллах деген сөздү кулагына салып атабыз. Эң биринчи сөздү ашхаду ан ла илаха иллаллах, ашхаду анна Мухаммадар расулуллах. Мынакей, эң биринчи кулагына, баланын кулагына кирзе турган сөз ушундай болуп атат. Сени жоктон бар кылган бир тамчыдан Аллах болот, сага өң түс берген, ал Аллах болот, сага өмүр берген, Аллах болот, сага эсиңде кулак берген, көз берген, жүрөк берген, Аллах болот. Аллаху акбар, ал улуу зат. Биринчи кулагына берип атабыз. Эң биринчи таалим Алла Тааланын жаратканды тааныштыруу. Алла Таала ким экенин тааныштыруу. Эмне үчүн? Эртеге ширкке кирип кетпесин, куфурга барып калбасын. Жараткан Алланы таанып, бул ааламдын кожоюнун таанып, ааламдын кожоюну таанып, ага баш ийип, Алла берген неематтарды, нерселерди туура иштетип, аба болобу, жер болобу, суу болобу, мөмө жемиш болобу, кандай гана болбосун, будан туура пайдалануу болуп эсептелинет туугандар. Демек биринчи ла илаха иллаллах тааныштырып коелу, ла илаха иллаллах. Экинчиси Мухаммаду расулуллахны тааныштырышыбыз керек экен. Мухаммад ким? Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам ким? Сиздерге биздерге үлгү, шапаат кылуучу, сиздерге биздерге жашоону, таза жашоону өткөргөндүн жолун алып келген, шарият алып келген, дин алып келген, бейиштин жолун алып келген, Алланын ыраазычылыгын алып келген, ынтымак, бактылуулук алып келген, адилеттүүлүк, биримдүүлүк алып келген, тазалык, боорукерлик алып келген Мухаммад расулуллахны тааныштырышыбыз керек экен. Балага кичинесинен таалим берип, кичинесинен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям таалимдеринен ата энеге тарбияланган баладан өткөн улуу неемат жок деген пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам. Ата энеге көптөгөн жакшылыктары бар, бирок эң улуусу, эң жогоркусу бул тарбияланган бала, тарбияланган кыз болуп эсептелинет экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын хадисинде айтат: "Ман кана лаху талату банат", кимдин 3 кызы болсо, же талату ахават, же 3 эжеси же карындашы болсо, ау ибнатан же экөө болсо, ау ухтан же 2 эжеси, же кыскасы айтканда кыздардан 3 кыз же 2 кыз, же 3 кыз эжесинде, эже карындашы, же 2 эже карындашы. Фа ахсана сухбатахунна, буларга жакшы таалим тарбия берген болсо, мейли кызына же болбосо карындашына жакшы таалим тарбия берген болсо, алардын акысында Алла Тааладан корккон болсо, бул сөз бейишке кирет деген. Бейишке кирет деген. Билесиздер, исламда дининен мурда кыздарга кандай кордук, жаш балдарга кандай зордук, зомбулук болот эле. Ислам келип туруп, жаш балдарга, өзгөчө айтканда кыздарга
боорукерлигин төгүп, пайгамбарыбыз айтты, кимдин үйүндө биринчи кыз бала төрөлсө, менин атымдан салам болсун деди. Кимдин үй бүлөсүндө биринчи уул болсо, ага салам болсун деген жери жок. Кыз болсо, ошол үй бүлөгө менен салам болсун дейт. Ким эки кызды талим тарбия кылып, турмушка берип, жакшы бойго жеткирип, бардык зарылчылыктарды аткарып турган болсо, ага эки нерсе важип болот деди. Эртеге кыямат күнү биз экөөбүз мындай чоңу тирилебиз. Өзүнүн сөөмөйү менен ортоңку манжасын көрсөтөт. Жанага бейиш важип болот деди. Демек туугандар, биз мусулмандарыбыз өзгөчө кыздарыбызга, карындаштарыбызга, эжелерибизге, аял затына боорукерлик, биз эркектер боорукерлигибизди көрсөтүп, аларга жумшактыгыбызды көрсөтүп, таалим тарбиябызды берип турушубуз керек. Анткени пайгамбарыбыз коштошачылыгында айткан: "Истаусу бин нисаи хайра". Эй, аялдар тууралуу менен жакшы гана насаат алгыла. Осуят айтып коеюн, аялдарга жакшы мамиле кылгыла. Анткени бул ар бир аялда өзүнүн кичине кемчилдиги болот. Ар бир аялдын өзүндө кичине кыйшыктыгы болот. Бул анткени кыйшык кабыргадан жаралган. Түздөйм десең сындырып аласың. Ошо кайсы кыйшыктыгы болсо, ошого сабыр кылып жаша, Алладан соопко ээ болосуң. Демек, агайын мусулман бир туугандар, Кур'ани Каримде дуа бар. Роббана хаблана мин азважина ва зурриятина куррата а'юн важ'ална лил муттакина имама. О жараткан Аллах, бизге ушундай аялдардан, ушундай кыздардан ата кылган, көзүбүздүн кареги болсун. Көзүбүздүн кареги. Мен аларды көрүп рахаттанайын. Саңа баш ийип атканын көрүп, ибадат кылып атканын көрүп, алардын ушундай тазалыгын көрүп рахаттанайын. Жана мени аларга имам кылып койгун деген дуа. Мени аларга имам кылып койгон. Имам ким болот? Алардан артыгыраак, жогорураак болгон болот да. Билүүчүрөөк болот. Демек биз дагы куттум саңа баш ийген, Алла бала чакан баш ийгендей, биз дагы саңа ушундай бир баш ийгендерден болойлу дейт. Кичинекей кезинен эле адатка салайлы дейт балдарды. Жумшактык менен, жылуу сөз менен ибадатка, адатка салып коелу. Бирок билесиздер, балдар атасын туураганды жакшы көрөт. Кыздар энесин туураганды жакшы көрөт. Буларга көп маселе айтып, түшүндүрүп, лекция окуганын кереги жок экен. Балдарга, кыздарга, кичинекей балдарга, кыздарга, аларга амал түрүндө үлгү көрсөтүү эле зарыл экен. Ошондуктан улам айтат, ата энесинин ортосунда эгерде кичине сөз болуп калса, балдардын алдында урушпасын. Балдары жок бир комнатага келип, айта турган сөзүн айтып, же болбосо кандай экен деп. Себеп балдар ошодон таасирленет, кыздар таасирленет, сөзсүз алардан көчүрөт. Эгерде атасы бала кызын аялын ура турган болсо, эгерде ура турган болсо, эртеге баласы чыгып деле ошондой кылат. Эгерде аялын тили узун болуп, каяша айтып, ар кандай каргап айтып турган болсо, эртеге кызы ошондой эле чыгат. Күйөөгө тийгенде күйөөсүн каргай турган, какшата турган, тили менен жүрөгүн орта турган эле болот. Демек туугандар, бизде экен жоопкерчилик. Бизде экен жоопкерчилик. Биз үйгө келип, аялыбызга кандай мамиле кылабыз? Балдарыбызга кандай мамиле кылабыз? Ошондон улам айтымдар, өзүбүз ибадатка бекем болуп, аларга да ибадатка акырын-акырын Кур'ан окуганга, зикир кылганга, чын сүйлөгөнгө, жумшак сүйлөгөнгө, аларды ушундай эркелеткенге, жакын алганга аракет кылышыбыз керек экен. Кичинекей көчөттү каалагандай биз эксе каалаган жака бурасаңыз болот. Чоң болуп калгандан кийин кыйын. Аны аралагандан башка жолу жок болуп калат. Демек ошону, ошон үчүн пайгамбарыбыз айтат, 7 жашынан тарбия мынакей, 7 жашынан намазга буйрула, 10 жашына келгенде эгерде намазга кош көңүл болсо катыгыраак мамиле кылгыла. Эмне үчүн? Барып эми 15-16 жашка чыгып калды. Калганын эми Аллага тапшырып, я Алла, менин колумдан келген тарбия ушул. Калган туура жолго сен салуучу сенсин. Мен колумдан келген күчүмдү жумшадым. Колумдан акылымдан келген бардыгын жумшадым. Эми сага аманат, сага тапшырып атам бул баламы. Эми Алла Таала өзүң буну туура жолго бекем кылып, туура эмес жолдон өзүң сактагын деген дуаларды. Кур'ани Каримде Алла Таала айтат: "Ва'мур ахлак бис-сала вастабир алейха". Эй Мухаммад, үй бүлөңдү намазга буйругун. Буйруп тургун намазга. Намаз окусун. Жана өзүң дагы намазга бекем болгун.
жараткан Алла Мухаммад алейхиссаламга буйруп атат тугандар буну. Алла Таала буну. Андан кийин күнөөлөрдөн буларды кандай гана күнөө болбосун, кичинесинен эле айтып коеюн. Уурулук балам же кызым өтө чоң күнөө бул. Өтө чоң чаян дейсизби, кобра дейсизби, арстан дейсизби, кандай жаман, алардан дагы бир жаман нерсе ушундай чоң күнөө. Бул өтө жаман деп бирөөнүн буюмун алып, айтпастан алып, кичинесинен балдарга күнөө эмне экенин айтып түшүндүрөйлү. Кичинесинен балдар ата-энесинен мурда дастарканга кол салбасын дейт. Ата-энесинен мурда алдыга баспасын дейт. Ата-энеси сүйлөп атканда уксын дейт. Ушунун бардыгы тарбия убакытты талап кылат, көңүлдү талап кылат. Бунсуз урматтуу агайын мусулман бир туугандар мүмкүн эмес. Өзгөчө айтып атканда, мынакей азыркы мына телефон чыккан заман, телевизордун түрлөрү, ушул жерде жаман кинолорду көрүп, жаман ушул жердеги информациялардан маалым болуп, адамды кандай өлтүрөткен, тооба кылдым, кандай күйгүзөт экен, кандай уурулук кылат, кандай арак ичет, кандай зына кылат, кандай кумар ойнойт, кандай бийге түшүп эмне нерселерди гана кылбайт. Ушулардын бардыгын эгерде көрсө, аны ошонун таасирин алса, эртеге бала адам эмес эле жырткыч болот. Демек ата-эненин биринчи милдети адам кылып чыгаруу, инсан кылып чыгаруу. Чыңгыз Айтматовдун сөзү бар го, адамга эң кыйын күн сайын адам болуу деген. Бу пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын 23 жылдагы ар бир ай, ар бир күн, ар бир сааттагы мээнети. Адамды адам кылып, бул ушу айван болбосун, бул ушу жырткыч болуп калбасын, бул шайтан болуп калбасын деп. Демек эгерде бүгүнкү күнү азыр буларга эркиндик берип, таштап кое турган болсок, көңүл бурбай кое турган болсок, эң чоң кыянат кылган болуп эсептелет атасы баласына. Эмнени көрүп атат? Кээ бир ата-энелер бар. Алла бизге да аларга да хидаят берсин. Баласы ким менен каяка кетип атат, сурамай деле жок. Ким менен жүрөт, сурамай деле жок. Убакыттын каяка өткөрүп кетип атат, көңүл бурмай жок. Бул жакшылык алып келбейт. Бул жакшылык алып келбейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ар-ражул ала дини халилихи, фалянзур ахадукум ман юхалил." Адам баласы өзүнүн досунун дининде болот. Ошондуктан карасын кимди дос кылып атат дейт. Эгерде достору ууру болсо, бузуку болсо, анда ошо бала да ошо чөйрөсүнө таасирленип, ууру болот, бузуку болот, жаман болот. Ошондуктан биз ата-энелер көңүл буруп карап коюшубуз керек экен. Көңүл буруп карашыбыз керек экен. Бул ким менен дос, каяка кетип баратат, убакытты каяка өткөрүп кетип атат, текке эмеспи? Буга биз чоң көңүл бурушубуз керек. Андан кийин балдарды жаман мажлистерден узак кылуу, жакшы мажлистерге алып баруу. Мынакей мечитте кандай бир тарбиялуу сөздөр. Бул жерде бир жаман нерсени үйрөтүлбөйт, жаман нерсеге үгүттөлбөйт, бузукулукка, чакынчылыкка, когаланга жок. Бул жерде руханият, бул жерде руханий гана тарбия, жакшылыктын гана тарбия. Ошолорго маани берип, ошолорго күч жумшалат. Демек агай мусулман бир туугандар, балдарыбызды да алып келгенде биз мушундай бир чөйрөлөргө, илимдин чөйрөлөрүнө, жакшы мажлистерге, пайдалуу мажлистерге алып келейли. Лукмани Хаким Кур'ани Каримде сүрө түшкөн, ушундай аулия болгон, балдарынын баласына насаат айтып атып, эң биринчи насаат ушул эле. Балам дейт эле, ширктен сактангын, анткени бул өтө чоң зулумдук. Жер бетинде текеберленип баспа. Сабыр кылгын, намазга бекем бол, жакшылыкка чакыргын, жамандыктан кайтаргын деп. Бардык мынау осуяттар ушу балдарына тиешелүү болчу туугандар. Кур'ани Каримди үйрөтөйлү балдарга. Имам Ахмад ибн Хамбал айткан, балдарыңарга Кур'ани Карим үйрөткүлө. Кур'ани Карим башка илимдин бардыгын үйрөтөт балдарыңарга деген. Анткени Кур'ани Каримде бизге чейин, азыркы кыямат күнгө чейин бардык илимди өзүнө камтып алган. Бүгүн ачылыштарга жетип атат ааламдагылар. Эмне деп? Кур'ани Каримдин 14 кылым мурда түшкөн. Бир күнү Кур'андын кереметтүү ачылышы боюнча май айынын башында
Кыргызстанда bir konferensiya өттү. Абдулла Муслих деген bir шейх келди. Ошо киши айтып, 69-жылдан 71-жылга чейин Американын космонавттары 6 жолу айга конуптур. 6 жолу айга конуп, айдын ар жерине түшүп, топурактарын ошол жерлерден майда чүйдөлөрүн алып барып изилдеп карап, ушу тыянакка келиштир. Ай bir учурда күнгө окшогон, ушундай bir от чыгарып турган, күйүп турган, тап берип турган махлук болгон экен. Азыр эми өчүрүлүп, күл болуп калыптыр. Ошонун күлүн далилдеп атат. Bir канча кылым мурда бул күйүп турган, кийин өчүрүлгөн деп. Ушуну далилдеп чыкты. 6 жолу учуп барып. Кур'ан-ы Каримде Алла субхана ва таала айтып койду. Биз күн менен айды экөөнүн тең нурлуу, жалындуу кылып жараттык. Бирок күндүн жалынын калтырып, айдын жалынын өчүрүп койдук дейт. Айды биз өчүрүп койдук дейт, жалынын. Отун өчүрүп койдук дейт. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айга чыккан эмес. Жерде туруп эле айтып койгон. Айды экиге бөлүп көрсөтүп койгон. Бүгүн келип далилдеп атышат, ай экиге бөлүнгөн. Ортосунан жарылып кайра бириккени. Бүгүн далилдеп атышат. Ай күнгө окшош. Бул дагы бир убакта ушундай жалын берип, от чыгарып тургандай менен күнгө окшош тап чыгарып турган экен. Азыр жок, ал өчүп калган. Кур'анды 14 кылым мурун айтып коюп атат. Ошон үчүн балдарга Кур'ан үйрөткүлө. Кур'анда керемет, ачылыштын бардыгы Кур'анда. Адеп ахлак бардыгы Кур'анда. Эмне маселени сурасаңыз, адилеттүүлүк Кур'андын ичинде, кечиримдүүлүк Кур'андын ичинде, тарых Кур'андын ичинде, тамсил, мисал Кур'андын ичинде, буйруктар, тыюулар Кур'андын ичинде, пайгамбарлардын окуялары Кур'андын ичинде, мураскорлуктар Кур'андын ичинде, башкаруу, баш ийүү Кур'андын ичинде, эркектер, аялдар Кур'андын ичинде, соодагерлик, аңчылык Кур'андын ичинде, тазалык, намаз Кур'андын ичинде, ибадаттардын бардыгы Кур'андын ичинде. Allah subhanahu wa ta'ala ошон Кур'анды балдарга үйрөткүлө. Үйрөткүлө. Кур'ан бардык илимдерди үйрөтөт. Пайгамбарыбыз айткан: "Хайрукум ман таалламал Кур'ана ва аллама." Силердин эң жакшырагыңар Кур'анды үйрөнүп, башкаларга үйрөткөн дейт. Башкаларга үйрөткөн. Албетте исламдын, имандын негизги ишенимдерин балдарыбызга үйрөтөйлү. Мусулман деген ким? Мусулман деген эң биринчи Аллага ишенген, Мухаммад алейхиссалам жакшы көргөн, Кур'ан окуган, таза, боорукер, исрап кылбаган, баатыр, жоомар, ата-энесин жакшы көргөн, ата-энесин урматтаган, бейиш ахиретке ишенген, улууларды урматтаган, достору менен адептүү болгон, чынчыл, аманаткөй. Мына мусулман деген ким? Динибиздин негизги исламдын чакырыктарын жакшы үйрөтүшүбүз керек. Сааркы кечки зикирлерди, улууларды урматтаганды, жана жакшы сөз сүйлөгөндү, жалган сүйлөбөгөнгө, калп айтпаганга, ушактабаганга, мыналардын бардыгын биз балдарыбызга таалим беришибиз керек экен туугандар. Албетте bundan сырткары дагы балдарга тарбия берүүдө эртерээк уктатып, эртерээк тургузганга аракет кылышыбыз керек. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айткан: "Куптандан кийин сүйлөгөн өзү жакшы эмес. Магриб шамдан кийин уктаган жакшы эмес. Шамдан кийин уктаган жакшы эмес, куптандан кийин сүйлөгөн жакшы эмес. Куптанды окудукпу? Эртерээк жатсак, эртерээк турабыз. Эң жакшы уйку биринчи түндүн уйкусу. Эң жаман уйку күн чыккандагы уйку. Адамдардын көбүн инсульт ооруп калганы күн чыгаар учурда уктагандардан болот. Ошондуктан мына нерселерден биз толук сактанышыбыз керек. Урматтуу агай мусулман бир туугандар, кимдин 2, 3, 4, 5 балдары болсо, ортосунда адилеттүүлүк керек. Бардыгына бир нерсе алып берсеңиз, тегиз алып бериңиз. Бирөөгө көп, бирөөгө азыраак кылып койсоңуз жакшы болбой калат. Балдар бири-бирин иренжип калат. Мына исламдын чакырыгы. Акырында дайыма дуа кылышыбыз керек. Балдарга кыйналып кетип тескери дуа кылып ашыбыз керек. Пайгамбарыбыз айткан: "Ла тад'у аля анфусикум ва ла тад'у аля ауладикум ва ла тад'у аля амваликум ла туафиqu min Аллахи саатан юсалу фиха атаун фаястажиба лакум" дейт. Туугандар, кээде кыйналып өзүбүзгө тескери дуа кылып беребиз, балдарыбызга тескери дуа кылып беребиз, мал мүлкүбүзгө тескери дуа кылып беребиз. Бул жаман экен. Кээ бир ушундай учур болуп калат, Аллахтын тарабынан кабыл болуп калса,
ал тескери дуа кабыл болуп калышы мүмкүн. Алла таалам баарыбызды, перзенттерибизди салих кылган болсун. Алла таалам баарыбыздын ынтымагыбызды бекем кылып, балдарыбызга туура тарбия бергенге күч кубат берсин. Ва ахиру да'вана анил хамдулиллахи rabbil alamin. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.